Ар бир шаардын же болбосо калктуу пункттун өзүнүн уламыштары бар. Коркунучтуу, мээримдүү, романтикалуу. Бишкектин дагы өзүнүн шаардык уламыш жомоктору бар. Кыязы жаштар түнкүсүн от жагып, анын айланасына чогулуп, бири-бирине коркунучтуу окуяларды айтып берген учур өттү көрүнөт. Эми бул уламыштар интернет айдыңында көбүрөөк айтылууда. Коркунучтуу окуялардын арасында унаага байланышкан окуялар көп. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Илгери бул арабалар тууралуу кептер болсо, кийинчерээк көрүмчү поезд деген кептер пайда болгон. Эми аларга трамвайларда жана метролордо кошулду. Бишкектин транспорт инфраструктурасы өзүнүн ар түрдүүлүгү менен албетте мактана албайт. Шаардыктар маршруткалар жана троллейбустар менен гана жүрүшөт. Бирок ушундай аз түрдөгү унаа каражаттары болсо дагы Бишкектин өзүнүн уламыштары бар. Тактап айтсак, бул уламыш советтик Фрунзенин учурунда эле айтылып келген. Фрунзедеги троллейбус паркынын курулушу 1946-жылы эле башталган. 90-жылдын башында жолдун жалпы узундугу 230 чакырымдан ашкан. Бир кездерде Бишкек троллейбус башкармалыгында 18 каттам бар болгон болсо, учурда анын 9 эле калган. Троллейбус атайын иш ирети боюнча жумушчуларды заводко, окуучуларды мектепке, студенттерди университетке ташый турган. Бишкек менен ал кездеги Фрунзенин троллейбус доору катары 80-жылдардын башы менен 90-жылдардын аралыгы белгиленип жүрөт. Ал кезде шаарды 18 маршрут боюнча тейлешчү. Дал ушул мезгилде кара троллейбус тууралуу уламыш пайда болгон. Бул уламыштын кайдан чыкканы белгисиз, бирок эң аз дегенде 2 версиясы бар. Биринчи вариантта бир ирет кара күч адамдын кейпин кийип, коомдук транспортто жүрүүнү чечкен эмеш. Анан жанындагылардын уурдатып, жуурмаланып, урушуп, талашып кийинки аялдамадан түшүп калат. Ал троллейбусту каргап жана мындан ары троллейбуска түшпөөгө жана кондукторлор менен иш кылбоого ант берген эмеш. Экинчи версия боюнча бир жолу туман басып турган кыштын кечинде бир аз жүргүнчүлөрү бар троллейбус кондуктор жана айдоочусу менен түшүнүксүз эле жоголуп кеткен экен. Ошондон тартып шаардын көчөлөрүндө көрүмчү троллейбус пайда болуп, кезектеги курмандыгын издейт имиш. Бул балким уккан кишиге күлкүлүү угулар. Ошого карабай интернетте тараган Бишкек тууралуу коркунучтуу окуялардын бири. Бул уламыштын шаардын улуу тургундары тарабынан айрыкча 90-жылдарда көп айтышчу. Аталган уламышка таянсак, кара троллейбусту жолдо үнсүз жүрөт жана анын түн ичинде гана кездештирүүгө болот. Өзүнүн курмандыгы катары ал троллейбуска начар көз карашта караган адамдарды, жаман кондукторду, сөгүнчөк адамдарды тандайт экен. Кара троллейбусту кантип кездештирүүгө болот? Троллейбус жүргүнчү аялдамада жалгыз турганда жана көчөдө эл жок ээн кезде келет экен. Кара троллейбус бул жерде атайын курулган линия барбы, жокпу, бурчтан бурулуп чыга калат. Уламыш айткандардын айтымында, сырдуу транспорт пайда болгондо анын курмандыгын алуу куруп, бир жака баргысы келбей калат экен. Бирок кандайдыр бир сезилбеген күч аны ордунан жылдырбай кармайт. Көчө жана шаар бул учурда башка шаарга алмашып калгандай таасир кылат. Бирок кандай көрүнүштө болору эч кимге так белгилүү эмес. Андан соң азыркы троллейбус жүргүнчүнүн алдында капкара болуп токтойт имиш. Ичи көчөдөгүдөн дагы караңгы болот. Маршруттук каттамдын ордуна жүргүнчүнүн туулган күнү жана дефис коюлган. Эшик ачылары менен көрүнбөгөн күч ичкериге тарта баштайт. Ошол эле маалда жүргүнчүдө ушул троллейбус менен каалаган жака барса болот деген ой пайда болот. Адам ичкериге кирер замат эшиктер үнсүз жабылып, троллейбус жолго чыгат. Салондо эч ким жок.
Кондуктор менен айдоочунун ордуна жан киши жок. Бул жерде болгону отургучтарда мурдагы жүргүнчүлөрдөн калган буюмдар турат. Уламышта айтылгандай, бул троллейбустан чыгып кетүүнүн жалгыз жолу. Адам троллейбус бир нече аялдамага барганча эмне болуп жатканын дароо аңдап калышы керек жана колунан келген терезени талкалап андан секирүүсү зарыл. Болбосо транспорт жүргүнчүнү салып алып кайда кеткени белгисиз, даянсыз жака алып кетет имиш. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук таба алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер.